Рахмат Айда Камчыбек. Мына өкмөт өкүлүнө суроодо көтөрүп аткан маселенин баары эле бажы кызматына да эмне үчүн чакырылган жок? Комитеттин төрагасы дагы келди, Исхак Айтбаевич. Негизи комитет чакырылгандарга Каржы министрлигин аныктаган. Микрофон берип коюңуздар, Исхак Айтбаевичтин дагы. Саламатсыздарбы? Кечиресиз, кайталап коесузбу сурооңузду? Чакырылгандарга эмне себептен бажы кызматы кирбей калды Маселе деген суроо ошонуку болуп да. атат. Жок болуп атпайбы? Жок, эми аны аппарат чечет да, биз расмий түрдө баяндамачы Каржы министрлиги. Анан кийин Каржы министрлиги чечсе керек, кимди чакырышты, кимди чакырбашты. Мурунку окууда бажы төрагасына суроолор берилген. Кат жүзүндө берем, бүгүн жооп берем деп, бүгүн жок. Анда сурайлы, эгерде андай болгон болсо. Бажы кызматынын төрагасынан. Эгерде ал жооп берем деп туруп, жооп бербесе, жооп берсин. А биз эми бул 3-чү окууда, урматтуу коллегалар. Биз негизги баяндамачыны чакырабыз. Анан кийин калган негизги баяндамачы чечет да, кимди кошо алып келишти, кимди кошо алып келбешти. Эгерде ал жооп берем деп, даярдап келем деп келбеген болсо, анда жоопкерчилигин тартсын. Ооба. Минэконом саясатка Минэконом жооп берет. Негизги баяндамачы Каржы министрлиги. Эмне маселе бул жерде, урматтуу депутат? 3-чү окууда. Биз срогун эле жылдырып атабыз да бул жерде. Мен жооп берейин, кандай сурооңуздар бар? Исхак Айтбаевич, мен жана биринчи выступлениямда айттым эле, суроонун баарын толук бергем. Бул 3-чү окууда келгенде жооп берем, же кат жүзүндө берем деген. Ошонун үчүн эле көтөрүп атабыз биз. Андай болсо, анда апа эметейли, камсыз кылыңыздар өкмөт. Жооп берсин, жооп берем деп жооп бербей атса. Бактыбек Сагындыкович, баяндамачы комитет аныктаган чакырылгандардычы, ошол боюнча кетип атабыз. Санжар Турдукожевич, жана мен суроо бердим эле, анан сиз колдойсузбу жана гармонизация боюнчачы? Өзүнчө бөлүм түзүү боюнчабы? Жогорку кеңеште ооба. Эгер андай чечим болсо, колдойбуз ооба. Ведь вступая в ЕС, мы же брали определенные обязательства. И вот езде канча 4 жылда канча проблема болду билесиңер, вице-премьер, өзүңүз баш болуп, министрлер проблема болгондо эле Астанага учуп барат, Москвага учуп барат, героически решаем эти проблемы. Ведь вся проблема в том, что законодательство не гармонизировано, шайкеш келбей, иштебей, ошонун проблеманын баары ошондон болуп атат. Канча товарлар чек арадан, Россиядан кайра возврат болуп атат. Айта аласызбы? Бактыбек Сагындыкович, негизи сиз сунуштаган маселе аябай көйгөйлүү. Эгер ошондой бир комиссия болобу же комитет болобу, бул аябай өкмөттүн жумушуна жеңилдетилмек болмок да. Ошол эгер каралса, биз мына бүгүнкү көтөрүлүп аткан маселенин баары ошого айланып тегерен ошого келет да. Мына биздин товарлар чек арадан өтө албай атат. Мисалы азыр кайра сизди мындай депутаттар, коллегалар сурап атат, барып сүйлөшүүлөрдө көтөргүлө маселени, жанагы 2 ай калды, растаможканы дагы узарталы деп. Если бы все законы работали, вот такой комитет был бы, мы проанализировали бы, алдын ала 1 шаг, 2 шага вперед смотрели бы, наша экономика, вот таких проблем бы гораздо было бы меньше. Туурабы? Туура. Ошондуктан мен ойлойт элем, сиз дагы ушул топко катышып, өзүңүздүн оюңузду министр экономика катары берип, активдүү катышсаңар, мен Айда Камчыбек жана айтып кеткен эле ушул берилген тапшырмага отделдер анализдерди топтоп берсин. Биз акыры ушуну эртеңки күндө ойлосок,